Салам достор, сиздер менен окутуу. Биздин бүгүнкү темабыз сүйлөмдөр кандай түзүлөт. Сүйлөмдөр түрү боюнча экиге бөлүнөт. Алар жөнөкөй жана татаалдар. Жөнөкөй сүйлөм өзүнө бир гана жыйынтыкталган толук ойду камтыйт. Татаал сүйлөмдө болсо анда ойлордун саны 2 же андан көп. Жөнөкөй сүйлөм ээп жана баяндоочтон турат дагы бир жыйынтыкталган толук ойду билдирет. Сүйлөмдүн ээси. Сүйлөмдө иш аракет аткарган зат же нерсе же болбосо бир адам. Жана мындай сөздөр ким жана эмне деген суроолорго жооп берет. Англисче subject болуп аталат. Мисалы, I love my mother. Мен апамды жакшы көрөм. Бул сүйлөмдүн ээси I. Кыргыз тилинде болсо мен. Сүйлөмдүн баяндоочу же болбосо англисче verb. Бардык кыймыл аракетти билдирген сөздөр. Мындай сөздөр эмне кылды, эмне кылат жана эмне кылып жатат деген суроолорго жооп берет. Мисалы, he reads books. Ал китеп окуйт. Бул сүйлөмдөгү баяндооч бул reads. Кыргызча болсо окуйт. Кийинкиси толуктоочу. Кыймыл аракет тиешелүү болгон адам, жаныбар же нерсе же болбосо бир түшүнүк. Мындай сөздөр кимди, эмнени, каяка деген суроолорго жооп берет. Толуктооч сүйлөмгө кошумча бир маани алып келет. Мисалы, Айдай likes ice cream. Айдай балмуздакты жакшы көрөт. Бул сүйлөмдөгү толуктооч бул ice cream. Кыргызчасында болсо балмуздакты. Жөнөкөй сүйлөмдүн түзүлүшү мындай болушу керек. Ага кошулган этиш жана андан кийин толуктооч. I love my mother. Эми болсо кичине практика кылып көрөлү. Бул төмөндөгү чачылган сөздөрдөн сүйлөм түзүп көрүңүз. Мисалы, I like to play games. Оңой эле, Эми бул тапшырмада эң азынан 3 сүйлөм түзсө болот. Эми видеону пауза коюңуз дагы тапшырманы аткарыңыз. Ушуну менен сабагыбыз бүттү. Сабагы менен кошо beginner деңгээлибиз бүттү. Кийинки деңгээлде, elementary деңгээлинде сизди күтөбүз. Көрүшкөнчө.